Саламатсыңарбы? 3-чү сабагыбыздын темасы программалык камсыздоонун түрлөрү. Негизи программалык камсыздоонун дизайнында эмнелерге көңүл бөлөбүз? Программалык камсыздоонун дизайны негизи эле эмне үчүн маанилүү, эмне үчүн дизайнын ортого чыгарабыз? Анан ушу дизайнны ортого чыгарып атканда кайсы ыкмаларын колдонобуз? Сымал жалпы түшүнүктөргө токтолгонбуз. Бирок ошо программалык камсыздоонун түрлөрүн дагы билгенибиз маанилүү, анткени ошол биз иштеп чыгара турчу программалык камсыздоонун түрүнө жараша дагы дизайн ортого чыгарышыбыз керек. Дегенде албетте бул программалык камсыздоо менен негизи эле программанын ортосунда кандай айырма бар? Эми көбүн эсе муну эки сөздү бири-бири менен адаштырып колдонуп келебиз, бирок программа менен программалык камсыздоонун ортосунда чоң бир айырма бар. Программа бул негизи программалык камсыздоонун ичиндеги бир бөлүк. Бул жакта 2 менен жазылып калыптыр, кечиресиз ката болуп калды. Ошондо программа тескерисинче туура эле. Программалык камсыздоо 2 менен эле жазылат. Программалык камсыздоонун ичинде программа, бирок ошол программа менен биргеликте келген документтер жана ушул программанын иштетүү жобосу, сымал негизи эле башынан аягына чейин бул программанын иштей турчу бир инфраструктурасынын түзүмү баардыгын камтыган бир түшүнүккө анан биз программалык камсыздоо дейбиз. Анткени жалгыз эле программадан турбайт. Программалык камсыздоону сөзсүз түрдө билесиздер, эксплуатациясы боюнча, иштетүүсү боюнча жоболор болот, ар кандай лицензиялык документтери болот, шарттары болот. Ошол шарттардын баардыгын бир кандай десек, бир топко топтогон болсок, анда ошонун баардыгына анан бир программалык камсыздоо деп атасак болот. Андыктан программа менен, башкача айтканда англис тилинде программа менен софтвердин ортосундагы айырма, софтвер программалык камсыздоо, программа болсо жөнөкөй эле программ. Экөөнүн ортосундагы айырманы дагы баса белгилеп кетелик. Анан ушунун негизинде эми программалык камсыздоолордун түрлөрүнө токтололук. Ошондо программалык камсыздоонун акыркы мезгилдердеги түрлөрү эми сиздер да байкасаңыздар керек, өзгөчө мобилдик телефондордун ортого чыгышы менен көптөгөн түрлөрү ортого чыкты. Ар кайсыл максаттуу программалары бар, байланыш программалары, оюн зоок программалары, иш аткаруу программалары, күнүмдүк жашообузду, ишти оңойлотуу программалары, ошондой эле электрондук кат, дизайн, көп максаттуу программалар бар. Ошолордун баардыгы негизи белгилүү бир түрлөргө классификацияласак болот. Негизи эки программалык камсыздоонун түрү бар десек болот, бирок башка булактарда 4кө бөлгөнгө аракет кылышыптыр. Эми 4кө дагы бөлгөн учурлар кездешет. Биринчиси системалык программалык камсыздоо, экинчиси болсо колдонмо программалык камсыздоо, system software, анан application software деп экиге бөлсөк болот. Бирок кээ бир булактар иштетүүчү utility software же болбосо driver software деп өзүнчө бөлүп жүрүшөт. Буларга дагы кененирээк азыр токтолобуз. Андан тышкары программалоонун ошо инфраструктураларын, программалык камсыздоолорун programming software деп дагы өзүнчө кылып жүрүшөт. Бирок акыркы мезгилдерде эгерде мисалы программалоо боюнча программалык камсыздоолор, ошол эле мисалы кайсыл тилде, Java'да, JavaScript'те, PHP'де, C#'та, C++'та эгерде программалайм десеңиздер, көбүн эсе акыркы мезгилдерде биз колдомолорду, даяр китепканаларды колдонобуз. Башкача айтканда terminal screen'де, жанагындай кара экранда DOS operating system билесиңер, эми негизги ошо машинанын тилин, же болбосо эски аты менен ассемблер тилин колдонуп программа жазбайбыз көбүн эсе. Ошон үчүн 4-бөлүктү программалык камсыздоонун 4-түрүн
колдонмо application software'дин ичине дагы киргизгенге негизи шарт бар. Анан иштетүүчү utility software бул көбүн эсе driver software дейбиз. Бул биздин мисалы чычканчабыздын, клавиатурабыздын, экраныбыздын, мониторубуздун, ошол эле учурда мисалы камерабыздын, микрофонубуздун иштөөсүн камсыздай турган ортодогу программалык аппараттар. Көбүнчө биз муну эме көрбөйбүз, анан көбүнчө бул аркада иштеп турган программалык аппараттар. Булар бирок акыркы мезгилде ошол эле системалык программалык камсыздоонун ичинде иштеген программалык камсыздоолор болгон үчүн муну дагы системалык программалык камсыздоого киргизсек болот. Андыктан экөөнүн эки түрдүү программалык камсыздоо эле бар десек туура болот болуш керек. Системалык жана колдонмо. Биз эми көбүнчө бул жакта программалык камсыздоонун дизайнында албетте колдонмо программалык камсыздоолордун дизайнын ортого чыгарабыз. Анткени системалык программалык камсыздоону ортого чыгаруу эми буюрса Кыргызстанда дагы ошондой күндөр келет деген үмүтүбүз бар. Системалык программалык камсыздоо бул көбүн эсе операциондук системалар да. Operating system деген системалар, анын ичинде ошо device drivers же болбосо system software дагы кирет дедик. Азыркы учурда кеңири тараган ошол компьютер жаатында негизги максаты эмне? Системалык программалык камсыздоонун бул аппараттык жабдыктар менен ушул системаны колдонуучунун ортосунда бир алаканын, байланыштын түзүүсүн камсыз кылат. Азыркы учурда ушул системалык программалык камсыздоо аркылуу мен сиздер менен байланыш түзүп жатам. Камерамды ушул биринчи операцион, мисалы менин компьютерде Windows орнотулган. Windows'тун аркасында ушул менин камерамды, микрофонумду иштете турчу драйвер программалык камсыздоолору, иштетүүчү программалык камсыздоолору иштеп атат да. Ошол мен сиздер менен ушул аркылуу алака түзгөнгө шарт түзүлүп атат. Ушул системалык программалык камсыздоо бул жакта ушул жардамды, ушул максатты көздөйт. Анан акыркы мезгилдерде көбүн эсе операциялык системалар, operating system деген ошол Windows, Linux же болбосо мобилдик колдонмолордо, мобилдик телефондордо акыркы мезгилде Android, iOS билесиздер, жалгыз гана Apple тарабынан чыгарылган телефондордо эмес, компьютеринде да колдонулган операциондук система. Ошо операциялык системаларда абдан маанилүү. Мисалы Россиядагы өзүнө таандык бир операциялык система иштеп чыгарган, Astra Linux Special Edition дейт, өзгөчө версиясы. Операциялык системалардын маанилүү болгонунун себеби көбүн эсе мамлекеттер өзүнүн коопсуздугун, өзгөчө мисалы мамлекеттик структураларда колдонулган программалык аппараттардын коопсуздугун камсыздоо үчүн өзүнө таандык программалык камсыздоолорду же болбосо оперативдик системаларын иштеп чыкканга аракет кылып жатышат. Ошо Россияда дагы акыркы мезгилде Astra Linux деген программалык камсыздоо, системалык программалык камсыздоо, башка аты менен оперативдик системасы да иштелип чыкканы. Ошол кеңири тараган биздин чөлкөндө өзгөчө Windows программалык операциялык системанын ордуна ушунун колдонулуусу бул эми мамлекеттер тарабынан көбүнчө коопсуздук чарасы катары көрүлгөн. Анткени батыш азыркы учурда эми баарыбыз билебиз, биздин компьютерлерде программалык аппараттар же болбосо биз колдонгон мобилдик телефондо жүктөлгөн оперативдик системалар көбүнчө батыш үлгүдөгү оперативдик системалар. Бирок муну эми өзүнө бир пайдалуу модель менен иштетүү жаатында колдонуп келген учурларды дагы кездешип жатабыз. Ушул Россиядагы ушул Astra Linux Special Edition мунун бир жакшы өрнөгү десек да болот. Муну эми ортодо дагы маалымат катары бөлүшө кетелик. Анан дагы бир жагдайды сиздер менен бөлүшө кетейин. Операциялык системалардын эмнеге мынчалык маанилүү экени. Негизи билесиздер,
Huawei компаниясы көбүнчө коммуникация жабдыктарын чыгарган дүйнөдөгү эң алдыда келген эң ири Кытайда жайгашкан, Кытайга таандык бир компания. Анан акыркы мезгилдерде эсиңиздерде болсо бул компания мобилдик телефон да чыгарып баштаган. Мобилдик телефондору абдан популярдуу болуп, бир кезекте көп көлөмдө сатып баштап, белгилүү бир даражага чыккан, айфондордон дагы көп сатып баштаган деген деңгээлге чыккан. Анан кийин АКШ менен Кытайдын ортосунда билесиздер саясий маселелер пайда болуп, ошол саясий маселелердин негизинде Huawei телефондордун ичинде Android'га таандык, Android эмес көбүнчө эми Google'га таандык продуктулар колдонулбасын деген бир чектөө коюлат. Ушул чектөөнүн негизинде анан Huawei ошол эле Android'тын негизинде өзүнө таандык бир операциондук система иштеп чыгат дагы Google продуктуларын колдонуусун токтотот. Бирок ошол Google продуктуларын токтотуусунун натыйжасында Huawei компаниясы өзгөчө телефон жаатындагы сатыштарын сиздер дагы мына көрүп турасыздар. Графикада 2019 жылы 240 миллион телефон сатып, Samsung'дан кийинки эле орунга чыккан болсо, бул эми кыска мөөнөттө Huawei бир 3-4 жылдын ичинде эле ушундай натыйжага жеткен болчу. Анан ушул операциондук система, анан колдомо, программанын ичиндеги колдонула турчу колдомолордун чектөөлөрүнүн негизинде 2020 жылы 192-ге, анан 2021 жылдын натыйжаларында жакын арада алдык. 59 миллион аппарат менен ушу биринчи 10го дагы кирбей калдык десек болот. Huawei'дин өзгөчө ушул программалык камсыздоо жаатындагы стратегиялык мүнөздөмө же болбосо стратегиялык маанини дагы ушул мисал катары сиздерге түшүндүрүп берейин деген себеби эле. Ушул программалык камсыздоо маанилүү, анткени программалык камсыздоо дегенде системалык программалык камсыздоо, операциондук система, анан ичиндеги колдонула турчу колдомолор дагы маанилүү. Андыктан Huawei компаниясынын сиздер көргөндөй ылдый кетиши, болбосо аппараттарынын, мобилдик телефондорунун санынын кескин түрдө өзгөрүшү же ылдый түшүшү толугу менен ушул темага байланыштуу. Андыктан темабызды да уланталык. Темабыз программалык камсыздоонун түрлөрү. Эми биз көбүн эсе бул сабактарда колдонмо программалык камсыздоолордун дизайнына токтолобуз. Андыктан эми операциондук системаларга Windows, Linux, Mac OS, эми кийин iOS катары өзгөртүлдү. Булардын иштеп чыгуусуна буюрса дагы Кыргызстанда мүмкүнчүлүк болот. Өзүбүзгө таандык операциондук системада иштеп чыгабыз деген максатыбыз же болбосо ниетибиз, кыялыбыз бар. Муну бир четке коелук дагы. Көбүнчө эми азыр application software, колдонмо программалык камсыздоолордун иштеп чыгуусунда бизге ушу кандай дизайн жүргүзөбүз, кантип иштеп чыгарабыз, ушул жакка токтололук. Эми колдонмо программалык камсыздоолордун аныктамасы колдонуучуга аппараттык жабдыктар жана системалык программалык камсыздоо аркылуу максаттуу иш жүргүзүүгө жардам берет. Сиздер көрүп турган бул жакта мисалы Word, Excel, ошол эле YouTube, Facebook сымал программалык колдонмолор бизге бир белгилүү бир максатыбызды операциондук система аркылуу ошол жабдыктар менен алакабызды түзүп, мисалы эгерде YouTube программасын ача турган болсок, YouTube программасы сиздерге ошол жактагы видеодогу үндү видеону экранга чыгарып берсе, кандай чыгарып берсе, үнүн дагы, видеонун үнүн дагы колонкаларга же болбосо ошо кулакка чыгарып бергенге аракет кылат. Word'то жасаган программабызды кийин принтер аркылуу чыгарып алганга мүмкүнчүлүк болот. Ушул иштерде көбүнчө колдонмо
программалык камсыздоолор аркылуу жүргүзөбүз. Эми колдонмо программалык камсыздоолордун негизги функциясы ушунда. Эми программалык камсыздоолордун саны акыркы мезгилдерде албетте кыйла жогорулады. Анткени көбүн эсе көп иштерибизди биз ушул компьютер аркылуу, телефон аркылуу иштеп баштадык. Ошол эле мисалы бир 10 жыл мурда бири-бирибиз менен болгон байланышты көбүн эсе жөнөкөй стационардык телефон аркылуу жүргүзгөн болсок, азыркы учурда бири-бирибиз менен болгон байланышты WhatsApp деген мисалы колдонма аркылуу жүргүзүп баштадык. WhatsApp биздин жашообузга Telegram, WhatsApp сымал программалар кадимки эле бир мындан кандай десек, маанилүү бир роль ээледи десек жаңылышпайт болушум керек. Мен менен кошулат болушуңуздар керек. Бул оюма кошулат болушуңуздар керек. Ошондой эле ар кандай программалар, оюн-зок программаларынан баштап сиздер ашканага киргенде ашканада тамак жасап бергенди сунуштай турган программаларга чейин күнүмдүк тиричилигибиздин баардык тармактарына тиешелүү программалык камсыздоолор иштеп чыгылууда. Бул жакта сиз бул экранда көрсөтөйүн дегеним ушу Google Play мобилдик колдонмолор өзгөчө. Мобилдик колдонмолор акыркы мезгилдерде саны кыйла жогорулады. Ошолордун эң көп колдонулган эки телефон түрү, эки платформасы дейлик. Бирөөсү Google Play, кийинкиси App Store. Мисалы Huawei мисалын бердик элек. Huawei дагы өзүнө таандык бир Huawei Store сымал бир программалык камсыздоолорду камтый турган бир платформа жасады эле. Бирок бул жакта эки мисалын берип атабыз. Бул эми дээрлик эки платформа азыркы учурдагы рыноктун бир 90% камтыйт десек болот. Google Play'de азыркы учурда 3,3 миллионго жакын колдонмо түрү бар. Бул 3,5 миллион колдонмо түр. Бул эми сиздер ойлогондой ишин ичинде оюну дагы бар, илимий программалар дагы бар. Мисалы сиздер менен азыр мен байланышымды түзө турган Zoom программасы, ошол эле Google программа, Google'дун YouTube. Эми азыр айтып бүтүрсөк, албетте 3,5 миллиондун баарын санап бүтүрө албайбыз, бирок бул жакта сиздерге өткөрөйүн деген оюм программалык аппараттардын саны сиздер көргөндөй 3,5 миллион. Анан App Store'до дагы 2,2 миллион тегерегинде, бирок App Store'до азыраак болгон себеби ага дагы балким кийинчерээк токтолобуз. Негизи App Store'дун ичинде программалык камсыздоону жүктөө кыйла оор. Анткени алардын ошо App Store'дун негизи эле Apple компаниясынын бул тараптагы талаптары кыйла жогору. Программалык камсыздоолор көптөгөн талаптарга жооп бериш керек. Андыктан бул жакта программалык камсыздоолордун саны азыраак көрүнүшү мүмкүн, бирок негизи бул жактагы айтайын дегеним, сиздерде байкагандай 3,5 миллион түрдүү программа. Мунун баардыгын бирөөлөр иштеп чыгып атат, ортого чыгарып атат, бирөөлөр колдонуп атат. Анан бул рыноктун программалык камсыздоо иштеп чыгуу рыногунун кайсыл деңгээлде, кандай деңгээлде өнүгүп жатканын дагы бир далили десек дагы болот. Андыктан ушул сабакта биздер программалык камсыздоонун дизайны ушундай жерде продуктуларды, ушул 3,5 миллиондун арасында биз дагы өзүбүздүн продуктубузду киргизет элек, ошол жарыштагы биз дагы болот элек деген өзүңүздөргө максат койсоңуздар, анда ушул сабактын негизинде ушул дизайнды кандай жүргүзөбүз, кайсыл учурда дизайныбыз ийгиликтүү болот, кайсыл учурда программалык камсыздообуз биз көздөгөн максатка жетет деген негизги мазмундуу темаларга көңүл бергөнгө аракет кылабыз. Анда ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Анда кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.